Gelin. Aa, sakallar başlayın. Peki bu bala vakti ayttılarla bu başlayız ha. Bala çekip alıp geldiler şu akılak kaçtı. Aktilektirle Oşka qarayı, Kırgızistan'a qarayı. Akıl bu, ana neme hazır. Karasu rayonu menen süйлөшөлү, мына жерден жер берсе, шуну улантып тротуар ачып беришибиз керек да. Тротуарды чечмейинче бул кыйын маселе. Баары балдар жолго чыгып кетип атат да. Мына мектепке келет да. Мурда эски тротуар бар го, ошону эле оңдосо болот. Эми биз айтып атпайлы, ушундай кылып мындай проект менен бир эптеп эле эме кылбай бир жакшы кылбай. Баардын ичинде кооз болот да. Бул жерде эми мында билетлеңер. Силерге айтышыңыз керек. Бул жерде ушу кыйын болду. Олег Насибекович өзү башынан келип катып туруп, анын бузуп, баалап алганда канчалык адамдар чыкты. Коркутуп үркүткөндөр болду, жакалагандар болду. Ого карабастан да жакшы болду. Азыр жакшы идеяны мында келип айтып келди, ошо силерге улайын деп атат да, ошол айтып. Мында эл дагы ушул туура сөздү айтып жеткирип элге. Элдин өз кышылчылыгын ой, жакшы болсун, шаар өнүсүн деп көрө тастар ек, Кудай буйрса. Туура сөздү айтып. Ар кандай нерсе чекинчек. Быйыл мына эме азыр мамлекет тарабынан баягы грант акча берилип атат эми коңшу мамлекеттерден грант акча бар. Бул болот. Азырда президент муражаттары менен Кудай буйрса $50 миллион пока биринчи этабында беребиз деп атат. Берсе шаар ичинде жолдор да оң болот да. Центральный жолдор бүтүнө жамак болуп кетпедиби? Ошолорду кырып алып таштап, анан ички жолдор, мындай доонун арасындагы жолдорубуз аябай жаман болуп кеткен. Бүт баарын оңдой өзбөйт Кудай насип кылса. Бир чекеден Силерге күч кубат берсин. бир чекеден. Анан эми шаар ушундай шаардай болуш керек да. Тиричилик керек. Көп эле азыр айтып атышат. Сарбаш бүт камакторду алып таштап тиричилик кылып аткандар. Мына тиричилик кылгандар Кудай буйрса мэрия жер берди. Мына жакшы өзүнүн оштук жигиттер бар экен, завод, фабрикаларды ачып атса, быйыл ачылат, Кудай кааласа. Азыр уже мына сырттан кече мен барып сүйлөштүм. Бүт башка жактан келген жумушчулар аябай көп экен да. Жумушчу таппай атабыз дейт азыр. Уже иштеген. Браво. Специалисттер. Ошол эртең мына февралчы ошол унаа курулуш завод ачылат да. Аерде деле бир 1000ден ашык 2000ге жакын адам жумуш менен калышты. Жақсы болып қала тұрған жерде Şarkılaydı şu banyanın yerinde. біреу бүттен қойып тұрып алды. Çamak қойып қойған соғайдан бір 10-15 жыл өтіп жоқ. Рахмет ана тазалыгы мына тазалык ишканасы жетекчиси. Барып тазалап берет да. Анан азыр жерди тактайын да. Өзү көбү менен эле жер талашып атабыз, бүт эле кетип калган экен. Şunda ben koyulgan yerine. Кайтарып алып атабыз, оорураак болуп атат. Аракет кылабыз. Келгилем. Jardan beri şu жақсы zamanlar işlerine de iyilik olsun. Rahmet şu işlerde başlayın. Amin. Allah. Bana lafatkeden beri. Buna aksa kaldı. Varlar işke, yaşlar aşka gel. Bir bu aksa çal. Sol verin, sol verin.
Келметол муниципалдык аймактык башкармалыгындагы Ак Ниет эс алуу жайына атайын ийине жалбырактуу 190 түп көчөттөр отургузулду. Каланын экологиясын калыбына келтирүү жана кыйылган дарактардын ордуна кайрадан эгүүгө болгон күч аракеттер жумшаларын кала башчысы Таалайбек Сарбашев баса белгиледи. Жаз келери менен шаарды жашылдандыруу, көрктөндүрүү жана санитардык тазалоо боюнча иштер өз убагында этап боюнча башталат. Экологияга жакшы көңүлдөр бурула баштады да. Биз жергиликтүү бюджет эсебинен дагы ушу биздин Зелехоз ишканасына быйыл өзүнүн бюджетин бөлүп бердик. Жалпы шаар боюнча быйыл 10 миңге жакын ийне жалбырактуу көчөттөр эгилет. Анын алкагында Ош шаарында бир топ жакшы иштер башталып ататына, быйыл дагы эң негизгиси ушул шаарыбыздын көркү болгон, шаарыбызды экиге бөлүп өткөн ушул Акбура дарыясына дагы мына проект бүгүн даяр болуп бүттү. Биз бир 2 күн 3 күндүн ичинде тендер жарыялайбыз. Көчөт отургузууга келген аймактын тургундары шаар башчысына жашылдандыруу боюнча ой пикирлерин айтууга умтулду. Таалайбек Сарбашев каланы көрктөндүрүү, инфратүзүмдү оңдоого багытталган ири долбоорлорду айтып берди. Бир чекеден кетип атабыз Кудай буйрса, бир чекеден кылбасак баардыгы мүмкүнчүлүккө жараша да акчага жараша. Быйыл эми Акбураны баштап атабыз. Ошондо жакшы кылдыма. Эки жактан кетебиз Кудай кааласа. Мындан дагы келечеги жерди эле бизге берсе, түз жерди жасап коюш оңоюраак да. Чен баягы бузуп, талкалап, урушуп, күч ташып кылгандан көрө ачык жерди жасаш оңоюраак. Просто наркалардан жерди суранабыз да. Үлүш жерлерди. Ошолордон суранып, аларга кичине компенсация берип, анан 10 метр, 15 метр жерден сурашыбыз керек. Эки тарабы. Көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты 2020 жыл шаардын борбордук көчөлөрүнө эс алуу жайларына 10 миңден ашуун жоогазын гүлөн эгүүнү пландаштырууда. Мындан тышкары шаардын аймактарына жалпысынан 800 түп бийне, 1500 түп жазы жалбырактуу жана 80 миң түп бадал көчөттөрү олтургузулат. Комбинаттын кызматкерлери шаарга гүл эгип, бак-дарактарды формага келтирүүдөн тышкары арыктарды жана суу өтмөктөрдү оңдоп түзөөдөн өткөрөт. Шакир көчөсүндө 489 дарак кыйылган болчу. Анын ордуна 2ден ар бир дарактын ордуна 2 дарак эгебиз деген биз ниетибиз болгон. Быйылкы жылы жоогазын гүлү жаңылык болуп эгилет. Андан тышкары Чехиядан алып келген гүлдөрүбүз бар. Алар деле мурун эгилген, бирок ушусу дагы бул гүлдөрдү жылда жаңылап, уругун жаңылап турбаса, ал гүлдөрдүн сапаты начарлап кетет экен. Ошондуктан жылга биз Чехиядан, Голландиядан гүлдүн уруктарын алып келип, теплицада өстүрүп, аларды шаарга чыгарабыз. Март айынан тарта көп кабаттуу үйлөрдү сырдоо иштери кайрадан уланат. Былтыркы жылы Төрөбай Кулатов жана Манасаты аймагындагы көп кабаттуу имараттар үйлөр сырдалган. Ош шаарында жалпысынан 700гө жакын көп кабаттуу үй бар. Үйлөрдүн алдындагы мыйзамсыз курулган гараждар, көркөлөр, тосмолор сүрдүрүлүп, жолдору кеңейтилет. Көп кабаттуу үйлөрдүн алдына балдар аянтчаларын куруу, айланасын жакшыртуу иштери жүргүзүлүп, кеткен акчанын 50%-ын жашоочулар, 50%-ын мэрия каржылайт. Biz 2020 жыл бюджетти каралганга чейин адамдар уже акчасын жыйнап койгон үйлөр, көп кабаттуу үйлөр бар. Быйыл буйрса бир 30-40 томду краскалап, ушундай фасадтарын боёгонго даярбыз. Каланын экологиясын жакшыртуу максатында жергиликтүү бюджеттен каражат бөлүнүп, керектүү жерлерге дарактарды эгүү апрель айына чейин уланат. Жаңы курулуш башталып жаткан Акбура дарыясынын боюндагы эс алуучу жайга Япониядан сакура көчөттөрүн алып келип отургузуу күтүлүүдө. Абдумалик Базарбаев, Айбек Үсөн, жаңылыктар. Былтыр бала бакча айттыңар эле, быйыл баштайбыз, а? Кудай кааласа. Bana temiz alıp geldi de şu akılak kaçın. Актилекте эле Ошко карайбы, Кыргызстанга карайбы? Ким менен сүйлөшөбүз, ушу жерден кичине жер бериңер деп турабыз. Мына ушуну улантып, кругойго чейин чыгарышыбыз керек. Кудай кааласа. Актилекке туташыбыз керек. Актилектен да көтөрүп койсоңуз, сиздин аркаңыздан кыра турган сөз ошо болуп калат. насип кылса. Айта турган сөз бир чекеден кетип атабыз Кудай буйрса, бир чекеден кылбасак баардыгы мүмкүнчүлүккө жараша да акчага жараша. Быйыл эми Акбураны баштап атабыз. Акбурада ошонун эки жактан кетебиз Кудай кааласа. Мындан дагы келечеги жерди эле бизге берсе, түз жерди жасап коюш оңоюраак да. Чен баягы бузуп, талкалап, урушуп, күч ташып кылгандан көрө
açık жерде жасаш оңой болот. Просто наркылардан жерде суранабыз да. Үлүш жерлер де жерде суранып, аларга Жақсы болып қала тұрған жерде Şarkı qaraydı, o'sha banyanın yerida. біреу бүйтіп қойып тұрып алды. Чама қойып қойған солайдан бір 10-15 жыл өтіп жоқ. Рахмет ана тазалығы мына тазалық ишканасы жетекчиси. Барып тазалап берет да. Анан азыр Yok, таза тегерек бар тегерек бар Бирөөнүн жерди Онда жерди тактайын да. Ошоны бір қарап берейін. Өзү көбү менен эле жер талашып атабыз, бүт эле кетип калган экен. Талаша тұрған жерде Ушунда эмес куйулган жерде. Кайтарып алып атабыз, оорураак болуп атат. Аракет кылабыз. Келгиле.